Активист Абылды Муратбековдун Китепкөй алатуу аттуу долбоору эми Жалал Абад шаарынын Борбордук стадионунда студенттердин катышуусунда өтүүдө. Ушул иш-чарабыз буюрса мындан ары токтобой Кыргызстанга бүткүл дүйнөгө дагы жайыла берсин. Билим жагынан өлкөнү да өздөрүндө өнүктүрүүнү максат кылган жигердүү жаштар Кыргызстанды Кошмо Штаттагы эң алдыңкы ките окуган өлкөгө айлантуу аракетин көрүшүүдө. Үзбөй ките окууну салкы айландырып алуу керек. Антпесек жан дүйнөнүн байлыгын жандантып, илим билимдүү болуу татал экендигин Нуржигит Кадырбеков белгилеп өттү. Он бештен ашуун китептин автору Лейлек районунан келген Гапыр Мадаминов жаштарды ките окууга чакырып, ките окуунун анын сырларын айтып өттү. Китеп көп окуган адам туура ой жүгүртүүгө, кенен ой чабытка жана мыкты тапкычтыкка ээ болот. Илимдүү билимдүүлөр гана мамлекетти өстүрө алышат дейт жакшы иш жаратууга ашыккан жигердүү жаштар. Элиза Капарова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары.